Hükümetke de rahmat. Hükümet işlep atkan sizlerge de rahmat. Kançaga geldiniz Aksakal? 68'imiz. Küçük balanız kançada? 7'de. 7 yaşta. 150 миң сом социалдык келишим алган Эшимкан Сарбалиев 5 баланын атасы. Каарманыбыз Талас районунун Акжар айылында жашайт. Бул күнгө чейин жөлөк пул алып келген 65 жаштагы айыл тургуну быйылдан баштап өз алдынча иш баштоону чечкен. 150 миң сомго малина тигем, бакча, бакбанчылык кылам деп атырмын. Анан өзү негизинде үй бүлөмө, жанагы светиме, унума чыгып турганга эле бир уялам. Кудайым буйруса багып алам, огородум бар. Сүтүн эптеп майда чүйдө кылсак калган да Кудайдын буйруган рызкысы. Ыраазымын өкмөткө дагы, президентке дагы. Кудай берекесин берсин. Алла Таала пайдама жумшасын ушунун бардыгын. Талас районуна быйыл 147 квота бөлүнгөн. Бүгүн анын 122-сине акчабай сертификаттар тапшырылды. Белгилей кетсек, жөлөк пул алып келген үй бүлөлөрдү колдоо максатында буга чейин 3 жыл катары менен 100 миңден гана берилген. Быйыл мамлекет каражаттын көлөмүн көбөйтүп, ар бирине 150 миң сомдон берүүнү чечкен. Мындай колдоо жергиликтүү тургундарды кубандырууда. 5 балам бар, 4 балама жөлөк пул алчумун. Бул колдоо мен үчүн дагы чоң бир жардам деп ойлойм. Интернет тармактарынан көрүп атам да, ушинтип швей ачып эметкендерин баарын көрүп, анан мен дагы ошондой ийгиликтерге жетишсем деген оюм бар. Өкмөт жакшы эле жардам кылып атат. Школьный формаларды тигейин деп атам да. Буйрса, эми колума акча тиер менен эле материалдарды алып келем. Элге жардамым тийсе дейм да. Мамлекеттин бул долбоору жакырчылыкты кыскартууга багытталган. Каражатты үй бүлөлөр пайда алып келе турган тармакка жумшап, жөлөк пулга караганда 4-5 эсе көп акча табышууда. Аларга катардагы тургундар да байкоо жүргүзүп, өз алдынча иш баштаганга аракет кылып, социалдык келишим алууга кызыгууда. Кийинки айда 25 үй бүлө социалдык контракт түзөт. Бул иш-чара арыздардын негизинде болуп келет. Бул долбоор урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен ишке ашып келет. Бүгүнкү күндө Талас районунун аймагында 730 үй бүлө социалдык контракт түзүп, ийгиликтүү иш алып барып жатышат. Тигүүчүлүккө, андан тышкары бала арычылык менен, балык өстүрүү менен, элге кызмат көрсөтүү чакан бизнестери менен иш алып барып жатышат. Быйыл Талас областына жалпы 687 квота бөлүнгөн. Социалдык келишимдеги 150 миң сом, колунда каражаты жок, бирок иштегиси келген аз камсыз үй бүлөлөргө чоң түрткү берүүдө. Дагы бир колдоо катары социалдык келишимдеги үй бүлөлөргө 200 миң сомго чейин пайызсыз насыяларда берилүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.